Акыркы учурларда Кыргызстанда колго жасалган же тигилген продукциялардын популярдуулугу арта баштады. Англисче айтканда handmade өндүрүшү биздин өлкөдө да өз базарын тапты десек болот. Колго жасалган кийиз буюмдар, улуттук стилдеги этно чапан жана костюмдар, таза териден тигилген продукцияларды жасаган адамдар товарларын интернет платформалар аркылуу сатып, жакшы эле акча таап калды. Мындай мекендештерибиздин бири Байбагыш Назарбаев. Байбагыш өзү өтүкчү уста, териден бут кийим тигип, аны бир Кыргызстан эмес, Европа өлкөлөрүнө чейин сатып иштейт. Үлгү болчу үй бүлөлүк бизнес, бут кийим тигип, бутка турган Байбагыштын ишмердүүлүгү менен биз дагы таанышып келдик. Шаарыбыздын жергиликтүү усталары мына ушул жерде колго бут кийим тигишип, көөнөрчүлүк менен алектенип келишет. Бул ательеде ар бир жуп бут кийим кардардын жеке өлчөмү менен жасалат. 4-5 устанын башын бир жерге бириктирип, жумуш менен камсыздаган Байбагыш Назарбаев бери дегенде 10 жылдан бери бут кийим тигип тиричилик кылып келет. 2015 жылы биздин жана золотая середина деп коет, студент кезибизде. Ошондо бир өзүмдүн бир бут кийимим бар болчу, ошол бир аз чойлорайын деп бир ремонт обувьга барсам, ошол байкелер жасайт экен, орус болчу. Бут кийим тигишет экен ошолор. Анан ошол жактан көрүп калып эле ошол идея келип, акыры баштап кеткенбиз. 2015-тен 2020 жылга чейин даяр бут кийим тигип иштедик. Бул кандай болчу? Биз мисалы үчүн терилерди алып, тамандарын алып, даяр бут кийим жасап, өзүбүздүн магазинден сатчок. 2021-ден баштап, 2020 жылдан баштап биз уже бүт буйрутма менен өтүп кеткенбиз. Ишкер алгач кардарларын Facebook платформасы аркылуу таап, 60 жупка чейин бут кийимге буйрутма алып турган. Сапаттуу эмгегинен улам соодасы бат эле жүрүшүп, устаканасынын эшигин өзүлөрү каккылаган кардарлары көбөйгөн. Туруктуу кардарларын таба баштаган Байбагыш мырза өзүнчө бир жеке цех ачып, бут кийим сатуучу дүкөнүн да ишке киргизген. Бирок көп өтпөй ижара кыйынчылыктарынан улам ал отурган соода жайын жаап койгон. Азыр ушул бут кийим тигилчү өндүрүлүштө бир жуп бут кийим кандай этаптарды басып өтүп жаралат жана бул иштин аркасында канчалык эмгек турганын сиздерге кененирээк көргөзүп беребиз. Көргөнүңүздөрдө бүт колго кесилет. Анан кожа деген мисалы үчүн бул бир жагына чоюлат, бир жагына чоюлбайт. Анын да тонкосттары бар. Мисалы үчүн бут кийимди мындайынан чоюп туруп жазсаң, ошол басканга удобный, ыңгайлуу болуп чыгат да. Бул жак сборочный цех. Бул бир ийне менен тиккен машинкабыз, бул жакта болсо 2 ийне менен тиккен машинкабыз. Үстүн чогулуп бүткөндөн кийин уже моундай кебедеси болуп калат. Бул жакта байкасаңыздар уже бүт даяр. А мындан кийин уже тиякта формовка кылат муну. Өзүңүздөр көргөндөй, мына ушул сыяктуу бир бут кийим жаралыш үчүн мунун аркасында көптөгөн эмгек жана чеберчилик турат. Ар бир жуп бут кийим толугу менен колго тигилет. Кардардын бут өлчөмүнө карап, көңүлү каалаган модельдерин жасап берип коет. Улук уста Байбагыш мырза санга караганда сапатка өзгө. Только натуральный тигебиз. Бул деген анын ичине замша кирет, кожа кирет, нубук деген материалдар бар. Ичине да бүт кожадан иштетебиз. Бир бут кийим 3-4 күндө толук даяр болот. Бирок буйрутмалардын кезегин эсептей келгенде, көп болсо бир жумада кардарлардын колуна тиет. Жок, кичинекей балдарга тикпейбиз. Кичинекей балдарыбыз, ошондо аял кишилерге, эркек кишилерге 36-дан 46-размерге чейин жасайбыз бут кийимди. Дизайн боюнча эч кандай разницасы жок, любой келет. Сүрөтүн көрсөтсө болот, же өзүнүн бут кийимин көрсөтсө болот. Биз ошону карап эле чийип, нөлдөн баштап жасап беребиз. Байбагыш Назарбаев бут кийимдеринин орточо саны 9500 сомдон 12000 сомго чейин сатат. Ал эми ичи сырты толугу менен булгаарыдан жасалган кышкы бут кийимдеринин баасы 25000 сомго чейин бааланат. Бул деген Vibram деген подошва, эң белгилүү аябай. Дүйнө жүзүндө номер 1 подошва деп айтсак болот да. Кышкы бут кийимдер жасайбыз. Буларды 18000ден, неге дегенде муну өзү эле 4000 сомдун тегерегинде болуп калат. Ошончо кымбатыраак бул. Бул ичи жүн, мех. Бул биздин сокулуктан эле жасалган. Бияктан эле алабыз да, муну аябай сапаты жакшы. Мисалы үчүн Россиядан да алып көрдүк, ага караганда биздики жакшыраак экен да. Андан башка дагы мондай бут кийимдерибиз бар. Бул ошо жана айтып кеткендей спортивный бут кийим. Уже бир аз кыргыз орнаментин кошуп жасаганбыз.
Муну көбүнчө биздикилер эмес, көбүнчө бери келип Дублинден бирөө заказ кылып кетти. И Японияга бирөө заказ кылып кетти да. Ушундай бут кийимди. Көбүнчө ошол туристтерге жаккан бут кийим бул. Чет мамлекеттерге. Жок, ошол бияка келишет да. Анан булар да көрүп калып, ошол именно ушуну жактырып кетип атышат. Башка брендтердин сиздердин брендиңиздердин айырмасы эмнеде? Эми биздики деген эң негизги айырмасы биз бутту ченеп туруп жасайбыз да. Мисалы үчүн так эле узартасы 42-43 эмес, мисалы үчүн подъемун, объемун ченеп туруп, ошол бут кийимди калыбын, кардардын бутун өлчөмүнө даярдап, келтирип туруп ошол жасайбыз да. Ошондо деген бут удобный болуп чыгат бут кийим. Бир мисал көрсөтөйүнчү сизге. Могул жакта биздин бир кардарыбыз бар. Как раз ушул бул жактан даяр болуп чыкканда. Бул уже даяр болуп калды, эми кургаш эле калды да. Мунун айырмасы байкенин бир буту чоңураак, бир буту кичиирээк экен. Ошон үчүн бирөөсү 43, бирөөсү 44 болуп жасалып атат да. Демек бир байкенин бир буту узунараак, бир буту кыскараак. И анан дагы айтып кете турган нерсе, мисалы үчүн бунун байкенин размери 44 экен. 44 стандарт деп коет жана мисалы үчүн бут кийим, даяр бут кийим алсаңыздар, анын пучки деп коет. Могул параметри бул 27,5 см болот, подъему 28 болот. А байкеники биягы 30 см, а биягы 31 см экен. Биз ошон үчүн ар кимдики ар кандай болот. И ошон үчүн биз могул жака монтип коштук, көрдүңүзбү? Ошол 2 сантиметрди.